Uyalı tasma, biz de uyalı otağız. Biz başka memleketlerle tutan otağız. Yok da ben avtobekettin, jeteksi, hiç adam koy belirli. Milyon son degen söz. Bu uşul жердегилер мындай ÖТВ мына көчөдөн эле чогултуп аткан акча. Эл аралык маанидеги автобекет болуп саналган Ош автобекети кейиштүү абалга кептелген. Бул жайдан өлкөнүн 7 дубанына каттамдар каттайт. Жолдордун чаңы сапырылып, талапка жооп бербейт. Жылына 11 миллион сомдой киреше түшкөнү менен жүргүнчүлөр же айдоочуларга шарттар каралган эмес. Бул жагдай айдоочулардын да ачуу сынына калып келет. Ушундай автовокзал кайерде көрдүңөр? Бул арабанда эм жок мындай автовокзалчы. Чаң чыгып жатат, кара. Bir навес çok, bir maşınlarda kara günde oturup kaynap. Vaditellerine her yerde жүрөбүз. Демала турган жер жок. Bizde негизинен бул жерде жаңы автовокзалда водительдерге условия түзүш керек да. Каттагандан кийин мисалы келгенден кийин мына мындай кары калтыраңдар келет, жаш балалар келет. Сизден отура турган эмелерди кылыш керек, условияларды кылыш керек. Анткени имарат 2010-жылы Ош окуясында талкаланып, жарымы күйүп кеткен. Азыркы жетекчинин карманганы өрттөнүп кеткен имаратты жаңылоого каражаттын жоктугун айтат. 27 жыл бою бул жерде башкарган жетекчи имараттын бир бөлүгүн оңдоптур, бирок ал дагы пайдаланууга бериле элек. Ошол бойдон эми секин жүрүп кетип баратат. Ремонтто ошол түшкөн акчадан өкмөттөн бир сомак салганыбыз жок. Жок, эми жылына 1 миллион, 1,5 миллион ушундай кичине ошол жана ашкан акчадан алып атат. Кече 1,5 жыл почти пандемияда токтоду. Баардык акчаларын өзүлөрдөн алып ошолорго берип карап атат да. Жок деген автобекеттин жетекси эч кимде адам кой берди. Мындай, мен Кыргызстан боюнча мен жооп берем, министрге кирип, мен акча бер. Ош мындай болду, төш мындай болду деген бир жетекчи керек да. Зейин кейткен автобекеттин абалы менен жогорку кеңештин депутаттары да жеринде таанышты. Эл өкүлдөрү бул жайга 27 жылдан бери жетекчилик кылган Айтибай Сабировдун ишмердүүлүгүн катуу сынга алышты. Алар өзгөрүлбөгөн автобекеттин жетекчисин өзгөртүү менен маселе чечилерин да айтышты. Анткени бул жайга менеджер кадр керек дешет. Мисалы эң жөнөкөй мына таксистерден эле алган күндүк буручка миңдеген машина. Азыр 50 сомдон 100 сомго чейин. Бир күндө эсептегенде мисалы 5 миң сомдон 10 миң сомго чейин акча түшөт. Айына 3 миллион сом деген сөз. Жылына 35-40 миллион сом деген сөз. Бул ушул жердегилер мындай ÖТВ мына көчөдөн эле чогултуп аткан акча. Бул азыр биринчи кезекте автовокзалдын жетекчиси, автобекет, Минтранстын кармушкасы болуп атат экен да бул жер. Эмне себептен Минтранс өкмөт 30 миллион 40 миллион бөлүшкен. Өзүңөрдөн акча турган болсо кайтабы асфальтыңарды өзүңөр басып, мына ремонтуңарды жасап, чыккыйып отурсаңар болот. Мамлекетке пайда болбосун. Аталган автобекет өткөн айда жогорку кеңеште катуу талкууланып, андан соң министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да Ошко болгон сапарында көрүп чыккан болчу. Мындан улам Ош шаардык мэриясынын балансына өткөрүү керектиги айтылган. Шаардагы автобекет элге бир ыңгайлуу шартта кызмат кылсын деген гана. Анан биз азыр мына Минтранстын өкүлдөрү көрүп атасыңар, проекттин долбоору менен тааныштырып атат, эскизин вариантын бизге көрсөтүп, жакын арада ушундагы оңдойбуз деп атат. Эгер оңдой турган болсо, оңдосун, убакытта берели, көрөлү да, мына ушул убакка чейин оңдолбоду да. Ошон үчүн биздин бир эле максатыбыз ушул жер келгенибиз максаты ушул элге ыңгайлуу шарт түзүү, автобекет боюнча. Автобекет 4 гектар жерде эле 500 адамды тейлөөгө ылайыкташкан. Анын 58 сотук жери жеке тараптарга өтүп кеткен. Учурда тараптуу соттошуулар жүрүп жатыптыр. Бекеттен тиешелүү кызматтар кезек менен кабар алып жатат. Эми анын абалы кандай болуп өзгөрөт, кызматтардан көз каранды. Буга чейин түшкөн пайданын 50% мамлекетке которулчу. Ошол акчалар бизге калмай болду. Кудай эмес ошол түшкөн акчалардын эсебинен дагы ондогон акчалар саттайбыз кудай эмес. Андан тышкары 23-жылга Министерство транспорт жана коммуникациялар министрлигинин капиталдык салымдар беренесине статьясына кудай эмес акча каражат каралды бул жылга. Өзүңүз көргөндөй уже жумуш иштери акырында башталып атат. Лотоктор бияктан коюлуп, бул жакта кудай эмес ноябрга чейин мөөнөт коюшуп атат депутаттар. Акча толугу менен которулса Министерство транспорт боюнча бул жылы айланасын болушу асфальттап берет деген ниеттебиз. Мындан сырткары эл өкүлдөрү Ош Бишкек жолунун Т кесилишиндеги жолдун курулушу менен таанышты. Аталган жолду куруудагы негизги максат шаардагы унаа тыгындарын азайтуу болгон. Жол Т кесилишинен Масалиев жана Разаков көчөлөрүнө чейин курулат. Жол 1,6 километр айдоо жер жана 2,2 километр калктуу конушту аралап өтөт. Бул жагдайда жарандарга компенсация төлөө маселеси бар. Туура айтасыз, себеби буга чейин эми баягы көп түкүрсө көл болот деп биринчи шартты болсо да баштап турайлы дегенбиз. Жергиликтүү бийлик,
ошондой эле Ош шаардык мэриясынын жетекчилигинин астында жумуш башталган. Бүгүнкү күндө эми толук министрлер кабинети өз көзөмөлүнө алып, могул иш кагаздары бүттү, проекттин экспертизалары бүттү. Эми буйруса мындан бул жагына тендер объявить этилип туруп, уже башталат болуш. Белгилей кетсек, аталган жол Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүнүн балансында. Мындан улам Ош шаардык мэриясы жана Шарк айыл өкмөтү буга чейин биргеликте жолду курууну башташкан. Мындан улам жол курулуп бүткөндөн кийин транспорт жана коммуникациялар министрлигинин балансына өткөрүлөт. Алмагүл Эркебай кызы, Жылыс Кадырбаева, Ош ТВ.